Бектурсун мырзанын элге кайрылуусу, анын тагдыры жүрөк оорутарлык. 5 баланын атасы аргасыздан жардам сурап жатат. Себеби жашоонун чоң сыноосуна туш болуп, 5 баласынын 2 кызы жана жаңы эле төрөлгөн ымыркайы ооруга чалдыккан. Азыркы учурда жубайы эгиз ымыркайлар менен ооруканада. Ал эми улуу кызы Мээрим герпес диагнозу менен жабыркап келет. Оң жак көзү 30% эле көрөт. Ал болгону 13 жашта. Ал эми 10 жаштагы экинчи кызы 6 жолу операция болгон, 7 айынан бери эле ооруп келет. Азыркы учурда Мээримдин чоңоюн сайын териси тартылып, пластикалык операцияга муктаж болуп жатат. Жарык дүйнөгө жаңы эле келген эгиздердин бири нышан дарты менен төрөлгөн. Жаш ата эне балдарын сакай үчүн бар күчүн жумшап келет. Бирок акыры минтип кайрымдуу элге кайрылып турат. Себеби 5 баланы багыш жана сакайтыш кыйын болууда. Урматтуу кыргыз эли, колдон келген жардамды берип, кичинекей балдарга өз колдообузду көрсөтөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Бүгүн айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айында турабыз. Мына бүгүн Кудайга чексиз шүгүр, экинчи күнүндө бүгүн бизди мындай канчалаган мусулмандар үчүн ушундай кубаныч, сүйүнүчтүн, жакшылык кылуунун, берекенин айы, сооп табуунун айында турабыз. Бирок ошону менен эле бирге ушул сооп табуу айында дагы да сооптуу кадамдарыбыз көп болсо экен деп азыр мен ол жанымда отурган Бектурсун деген бир тууганыбыздын жанына келип отурам үй бүлөсүнө. Анткени себеби урматтуу мекендеш, мындан бир канча күндөр алдың эле Бектурсун байланышка чыгып, Азамат байке, жардам берип койгулачы. Аябай кыйналып калдым, чарчап да калдым. Бир үй Аллах тааланын өкүмү менен 5 балалуу болдум. 5өөнүн 3өөсү оорукчан болуп, эмне кылар айламды таппай, көтөргөн телефонумду да сатып, мына ушинтип жол кирем жок. Мен акылым жетпей калды Азамат байке деген кайрылуу мени чындыгында достор жүрөктү ооруткан. Анткени акыбалын көрсөм, үйдөгү акыбалдар мына момундай экен да достор, мындай акыбалда мына бул карындашыбыз кичинекей мына Мээримдин мына карагылачы, Мээримдин абалы мындай абалда экен. Мээрим азыр канчадасың? Мээрим 12-де. Эми бул дарт бүгүнкү күндө жакшырыш үчүн биз жөнөтүп, азыркы учурда каражат топтолуп жатат. Сиздерге азыр бир отчет берели деп атабыз. Азыр рахматыбызды айтып, азыр бул жерде болсо, мынайки азыр Айгеримдин болсо, караңыздарчы достор, мынайки муногул абалда эч кимдин кызы оорубасын. Бир грипп болуп калса канча ата эне түйшөлөт. Бир жери кичине тилинип калса, бир жери кичинекей тилинип калса, могул жердеги акыбалды караңыздарчы. Могул ойноп атканда бул денеге операция болгондон кийин тартылат экен. Булчу азырчы тартылышып эметет экен да, Айгерим. Мына урматтуу бир тууган, жакшылыкта жарышкыла деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала деген. Бирок ошонун жыйынтыгын мен бул жерден кыргыз да кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт дегенди тастыктап отурабыз. Мына бул жерде бир күндө 203 миң сом, биринчи чыгарган күнү 203 миң сом, экинчи чыгарган күнү экинчи күнү 220 миң сом, анан 139 миң сом. Общий баары чогулганда, урматтуу достор, 3 күндө 890 миң сом акча 3 күндө чогулуп отурат. Бул деген сөз, бул айкөлдүктүн, берешендиктин белгиси. Бүгүнкү күндө мына ушул наристелердин бири эле Бексултандын бири эле эмес, азыр 3 баласы болуп аткандыктан бул жерде азыр ошол экөөсү барыш керек болот экен чет өлкөгө. Экөөнө 30 миң доллар керектелет, урматтуу мекендеш. 3 күндө 10 миң доллар чогулду. Эми дагы да ушинтип ушул ыйык Рамазан айында бергендин садакасын эселеп Аллах кабыл кылам деген. Мына ошого дагы да болсо жакшылыкта жарышып, дагы да болсо кол сунуп турсаңыздар, калганы да чогулуп калса, анан мондай эртеңки келечек кыздарыбыз дагы да болсо кол сунуп турайлы, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Бергенге Аллах эселеп берем деген. Ошол Кудай буйруса дагы да мына бул видеолор чыгарылып, отчету мына ушундай берилип турат. Ошо берген колуңуздарга Аллах таала береке берсин. Бергендиңиздер үчүн жараткан Аллах таала үй бүлө, бала чакаңыздарды, тууган урукту деги эле мындай аты жаман оорулар урпагыбызда болбосун, урматтуу мекендеш. Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун. Бул кызым ооруп калды былтыр ошо май айында ооруду. Ошо менен 1 жыл болуп калды да.
Анан ошо мурда жыл экен. Ошондо бул ооруганда сизге кайрылдым. Ошол убакта дагыбы? Ошол убакта дагы чалып анан Эмне бирок десе? жеке телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Анан сүйлөшкөндө жок, бизге ал оор акыбалдагылар силердики азыр мен деп бошой албай атам, бирок үмүт албайм, жардам сизге жеңил экен бирок деп анан бир эле кызымды айткам да бирок. Анан ошентип жолугалы дегенде сиз жок болуп калдыңыз ошол учурда. Анан кайра уже үмүт албай, уже үмүт жок, ушинтип жүрдүм. Анан аракет кылдым өзүм, колумдан келишинче аракет кылдым, чуркадым. Анан айдагым келип, анан бир тууган байкем бар. Ал дагы музыка чөйрөсүндө жүргөн. Анан ошого кайрылам, байке 500 сом берип турчу мага жол киреге деп кайрылсам. Байкем мейли айт ошол жерде. Менин колумдан келбей атат. 500 сом эмес, 5000 доллар бергенге дагы мүмкүнчүлүгүм бар да, бирок бере албай атам. Берет элем. Мен азыр колумдан келишинче жардам кылам, буюрса. Эч таба албай калсам да аракетин кылам деп эме кылып, анан 500 сом бирөөдөн алып которуп берди. Анан ошо менен жол кирем жок калып калдым эле. Байкем 500 сом берген, ошо менен чуркап жүрдүм. Анан азыр кайра кечке мага Руслан байкем чалды. Азамат Баймасовдун жеке өзүнүн номерин алып, азыр мен сүйлөштүм Азамат байкем менен. Эртең күндүзү жолугасың, барып кел деди. Барсам жок экенсиз, тилекке каршы балдарыңыз бар экен, сиз экөөбүз сүйлөштүк, балдар бар дедиңиз. Балдар менен сүйлөшүп, мына Кудай буюрса жакшы келип видеого тартып кетти. Силерге терең ыраазычылык билгизем. Ушу кыздарымдын айына ушинтип элге кайрылып, эчтеке кыла албай калдым. Колумдан келбей калды Азамат байке. Мындан аркы жашоо кандай болот, эмне кылсам деген күйүтүмдү айта албай, сизге жеткизе албай, бүгүнкү күндө жеткизип отурам. Акыркы сиз таянарым эч ким жок болуп, бир туугандарым да өзүнүн турмушу менен, ар кимдин өзүнүн турмушу менен болот экен. Азамат байке, сизге терең ыраазычылык билгизем. Кудай ыраазы болсун, Кудай болсун. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ушул кыздарыма жардам бериңиз, Азамат байке. Бизге дагы Кудай кааласа кол сунуп берсеңиз, мындан аркы дагы жашообузга ыраазычылык билгизем. Урматтуу кыргыз элем, бүгүнкү күндө мынакей мен оюмда болуп көрбөгөн, мен өзүм кармап көрбөгөндөй сумманы көрүп отурам. Буюрса общий 890 000 акча жыйылды кыздарыма. Кыргыз элим чоң ыраазычылык билгизем. Мен жалгыз эмес экеним көрсө. Кармаган орозоңуздар бекем болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат сиздерге. Дагы да болсо колдоп бериңиздерди суранам жана өтүнөм. Азамат байке, ошондой эле сизге терең ыраазычылык билгизем. Биздин үй-бүлөбүздүн атынан ушинтип келип бергениңизге рахмат. Терең ыраазычылык билгизем. Бар болуңуз, аман болуңуз, үй-бүлөңүздүн ар дайым жакшылыгында жүрүп жүрө бериңиз байке.